Мурда духовка жок кантип нан жаап 10 баланы чоңойтконсуз деп энемден сурасам, казанга эле жаап жүргөнбүз. Сага дагы катталуучуларыңа дагы көргөзүп берейин деп энеме көз казанга нан жаптык. Тагыраагы патыр нан жасадык. Энеме камырын мен жуурайынчы, сиз чарчап калбайсызбы десем, жок сен жумушуңду кыла бер, мен өзүм жасаймын деди. А мен болсо видеого тартып койдум. Сториске койсом, көпчүлүгү энемдин жашын сурашыптыр. Энем 80 жаш болсо дагы мага жардамдашып, көп учурда мени колдоп, неберелерин карап, курсагын тойгозуп, менин жумушумду жеңилдетет. Туз, бир аз сода салып, катуу камыр жууруп алдык. Камыр тыныкканча очокту даярдап, от жагып, чогун даярдап алдык. Андан кийин тыныккан камырыбызды колубуздун жардамында тоолок кылып жайып алат экенбиз. Камыр ушундай катуу болуш керек экен. Андан кийин ушундай чекиштин жардамында тешип алабыз. Биринчи майсыз болгон казаныбызды кызытып алат экенбиз. Кызыгандан кийин нанды салып, бетин биринчи кызартып алат экенбиз. Кызаргандан кийин нанды алып, казандын астын туздуу суу менен себелеп, наныбызды коюп, ушинтип басып койсок, нан өзү казанга жабышып калат экен. Менде ушул туздуу суу менен себилген жери видеодо түшпөй калыптыр. Эми нандын бетине сүттөн себелеп, казаныбызды чокко ушинтип көпкөрүсүнөн коюп койдук экенбиз. Нан бышкыча казаныбызды жылдырып, четтерин кызартып бышырып алат экенбиз. Ушул менин очогума дагы көңүл буруп атсаңыздар керек. Бул очокту энем өзү жасаган. Бул очокко тамак кылсам, бир жактан чайым да кайнап, дагы даяр, наныбыз да бышып чыкты. Энем болсо каймак менен неберелерин тойгозуп аткан. Сизге видео жаккан болсо, лайк басып, жакшы комментарийиңизди жаза кетиңиз.